Жакшы экен, Эгердечи мен акчам болсо дароо насыяны жапмакмын да. Машина алмакмын. Камри. Мен акчам болгондочу дароо үйлөнүп туруп майылга дүңгүрөдө той бермекмин. Эми акыркы убакта байкап атасыңбы? Элдин баары ар кайсы жака кетип атышат. Чолпон жойдун кызы бар го. Европага кетип иштеп, апасынын акчасы алып атат. Койчу. Чолпон ошентип эле бутуна турду да. Анан магазин ачышты. Иштеп атышат. Ким жана Алтынайбы? Биз деле бош жүргөндөн көрө, күнүмдүк жумушта болгондон көрө, биз деле чет элге барып иштесек болот экен да. Алтынайдын номери бар, балким чалып көрөйүнбү? Койчу. Давай. Алло. Кандайсың Алтынай? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Өзүң жумушуң кандай? Жакшы. Чет өлкөдө жумуштар болуп атабы? Ооба, болот. Рахмат. Тиги дос балам экөөбүз чет өлкөгө барып иштеп келсекпи дегенбиз. Ошо эмне кылсак болот, кимге кайрылсак болот, кимге акча төлөсөк болот? Эч кимге төлөөнүн кереги жок. Жөн гана мигрант чекит KG тиркемесин жүктөп алгыла. Андан кайсы мамлекеттерге иш издеп барууга боло тургандыгын, кандай вакансиялар бар экендигин, ошол мамлекеттерге иш менен камсыз кылуу боюнча кайсы жеке агенттиктер жибере тургандыгын билсе болот. Чет мамлекетке чыгаардан мурун ушул эле жерден кетер алдындагы даярдыктан өтсөңөр болот. Мындан өткөн соң сертификат да берилет. Тиркемедеги картадан силер билиш керек болгон Кыргыз Республикасынын элчиликтерин, мекемелерин, диаспораларын көрө аласыздар. Эгерде Россияга кетүүнү ойлонуп жатсаңар, бул жерден өзүңөрдү кара тизмеден текшерип, дароо жыйынтыгын алсаңар болот. Бул бардык маалымат камтылган сонун тиркеме. Эгерде жардам керек болуп калса, анда жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун WhatsApp номерине же Instagramына жазсаңар, алар жардам беришет жана бардыгын түшүндүрүп беришет. Ошолор аркылуу мен Европага кетип иштеп жатам. Чоң рахмат Алтынай, рахмат. Эмне грант? Мигрант KG тиркемеси. Рахмат. Болду, рахмат. Эмне кылабыз, кеттикпи? Ооба. Мен барып элебиз да.